Айзадайым, саламатсызбы Айзадайым? Жақсы. Жакшы. Баарыңыз салам, кандайсыздар баарыңыздарды? Тааныштыра кетейин, Айзадайым мындан былтыр менин СММ курсумду окугансыз, погружение в СММ курсумду окуп, андан кийин сатуу менеджерликти окуп, анан бир 2-3 айдан кийин командабызга иштеңиз Айзадайым деп чакырып, Ооба. өзүмө келип менден окуган кыздарды мен чакырам сөзсүз түрдө. Ошон үчүн сиздер дагы мен кантип болуп калам деп эмес, силер дагы биринчи кадам таштап, бизге кошулуп, жандуу лекция болобу, ушундай курстарга келип өзүңөрдү көрсөтсөңүздөр, албетте биздин командага дароо кошуласыздар. Айзадайым азыр 3 баласы, 3 баласы, эмчекте баласы бар. Кичинекей эмчекте да балдары менен азыр командабызда сатуу менеджер болуп иштеп келе жатат. Сонун айым башында келгенде такыр башкача болчу, коркуу сезимдер, балким где-то жертва абалда дагы болчу. Улам сата албай атам деп эле улам эле даттана берчи. Азыр болсо унчукпай өлө иштеп аткан малы. Айзадайым, мен көз алдымда 2-3 айдын ичинде ушунчалык өстүңүз, өзгөрүп атасыз. Наалыганга, жертва болгонго даже убакыт жок окшойт эми сиздечи. Айтып бериңизчи ошол жөнүндө. Биринчиден сизге ыраазычылыгымды айтам. Эжеке, сиз менен мен чындап эле десем болот. Анткени мен биринчи келген убакта действительно мен үйдө декретте отура берип, бала менен бала болуп калыптырмын да. Эмне ойлонушту да, сүйлөштү да билбей калыптырмын. Анан сиздердин мотивацияңар менен, сиздердин колдооңуздар менен сонун натыйжага жетип отурам. Үйдө отуруп эле акча тапса да болот экенине ушул сиздин курсуңузга келип, командаңызга кошулгандан кийин ишенип баштадым да, действительно болот депчи. Азыр менен айымдар номерлер келгенде сурап атпайбы, чын эле ошондой болот бекен? Айдана деген айым машина чындап эле алдыбы, жөн элеби дегендер болуп атат да. Бирок чын бул болот экен. Сиз онлайнга келмейинче бул нерсени ишенбейт экенсиздер. Мен деле ошондой ишенбей, жана сиз айткандай жертва абалында болуп эле, жок, менин балам ыйлап атат, мен кыла албайм, мен бул эже урушуп койду деп эле сүйлөй берчүмүн да. Азыр сүйлөп отуруп мындай кээ бир номердеги эжекелер, айымдар айтат да, сиздей болуп сүйлөгүм келип атат дегендер болуп атат да. Сиздер менен алып атып, сөздү каяктан тапканын билбей эле сүйлөп баштадым да. Мурун болсо андай сүйлөгөн жок болчу менде. Кызым да. Анан деген бул курска келип действительно өстүм. Дайыма шүгүр, үйдө отуруп алып акча таап атам, балдарым жанымда. Азыр да кызым жаныма келип атат, кое тур деп коюп сизге сүйлөп. Анан бул жактан биринчи келгенде эчтеке кыла алчу эмесмин да. Анан СММ курсун окуп келгем, кызыгып, аябай СММ болом деп. Анан буга чейин канчалаган курстарды окугам, жана самын жасаган, идиш жасаган, аны даже чупа-чупс жасаган курстардын баарын майда чүйдөнүн баарын окуй бергем да. Анан жолдошум каяктан баштап болдучу дей берчи да. Анан сиздин курска келип, биринчи окудум, андан кийин иштебей чыгып кеттим действительночи. Билбей мындай баары бир жертва абалы болгондон кийин ушундай боло берет экенсиң. Анан сиз чакыргандан кийин кайра келип, иштеп баштап, мындай элдердин карап, зарплаталарын карап, мен эмнеге менин колуман келбейт? Эмнеге бул айымды иштеп атса, мен эмне албайм деп атып, өзүмдү да жеңдим. Сиздердин күчүңүздөр менен Айдана, Айзада эже, сиз эмне вообще жок болуп кеттиңиз? Номер алыңыз деп кайра берипчи. Сиз дагы жок, бул иштегиле деп атып, анан мына Кудайга шүгүр, биринчи айлыгымда 15 күндүн ичинде 4000 сом зарплата алыптырмын, бирок ошол да мага аябай сүйүнүч алып келди да. Мен жолдо сом жактан балдар менен бир жактан келаткам, анан акча түшкөндө эле ушундай автобустун ичинде монтип отурам, сүйүнүп, ами биринчи жолу онлайндан акча алдым депчи. Анан келе кал эле жолдошума айттым. Андан кийин экинчи зарплатамда уже 11250 чекке чыктым 15 күндүн ичинде. Бул да мага сонун болду. Ал мага дагы да өсүш керек экенин белгиси болду да. Эми Кудай буйрса бул курста дагы аябай аракеттенип атам. Айымдар менен жазышып, күндө сүйлөп, видео жиберип, сабактар жиберип, негизи эле аябай аракет кылып атам. Кудайыма шүгүр, сизге да рахмат. Онлайнда болот. Айымдар келиңиздер. Бул онлайн жумуштан негизи үйдөн отуруп алып, же болбосо иштеп жүрүп деле кошумча киреше болот экен да. Анан даже биздин Назима кызыбыз 12 жашта болуп алып, школдо окуп жүрүп да иштеп жатат. Бул да сонун да. Анан кээ бир айымдарга айтам, өзүңүз окубасаңыз кыздарыңызды алып келиңиз, андай болсо. Мен да буюрса кызым чоңоюп келатат 9 жашта. Мен да ушундай алып онлайнга алып
элем деп өзүм бөлмө кылып атам. Буюрса онлайн тармак аябай өнүгүп жатат. Келиңиздер, окуңуздар. Айымдар өзүбүз изденип окубайын. Эме эркектер мындай дей берет да, жок, каяктан баштабай отура берчи, мен акча берип атам го дей беришет да. Беришет, ооба, действительно беришет. Кудайга шүгүр баарына жетет. Бирок өзүбүздүн тапкан акчабыз, өзүбүздүн тапкан акчабыз да, мындай бериңиз. башкача бакыт алып келет, ооба, башкача сүйүнүч алып келет. Анан ушундай сонун коллективге туш болуп турмун. Азыр да кээде болот билбей калган жерлеримде ар бир айымга сурайм. Наргиз же, Адинай же, Адина Нур, негизи эле командабыздын Айдана баарына чалам. Даже Каникеге да жазам. Канике мага окшошпой атат депчи, анан баардыгына жазып, кураторлорго да жазам. Кудайга шүгүр, баардыгы сонун. Ушундай поддержка берип, бири-бирибизди колдоп турган командабыз. Ушунубуздан жазбайлы, сиздин колдооңуз менен өсөлү, өнүгөлү, ойлогон ой максаттарыбыздын баардыгына жетели. Сиз канчалаган айымдардын мындайча айтканда үйдө отурганда бир өзүнө уверенность тап келип атасыз. Кундуз эже, мен сизге чоң ыраазычылыгымды айтам, чындап эле. Командабызга кошулуп, окуп, сонун ийгиликтерди жаратыңыздар, айымдар. Ошол сизге чоң ийгиликтерди айтам. Сизге дагы өнүгүп өсө бериңиз. Сиздин буюрса курстар дагы да көбөйө берсин, биздин жумушубуз токтобой ушинтип алдыга жүрө берсин. Көбөйсүн болуп турсун. Курстарыңыз болду кете берсин, бизди аркабыздан кубалап кете. Рахмат. Айзада айым, кадимкидей көз алдымда 1-2 айдын ичинде ушунчалык өзгөрдү. Балким Айзада айым өзүн сезбей жатат, өзгөрүшүн көрбөй жатат, бирок мен байкадым жана көрүп жатам да. Башында мындай мен болбой атат, меники мындай болуп атат, мен сата албай атам. Анан эч ким албай атат, эле ушинтип эле даттана берчү эле Айзада айымчы. Анан кадимкидей өсүп баштады, такша алып баштады. Бул эми башталышы гана, бул 2 айдын ичинде эле ушундай болду. Мына декабрь, январь. Анан башында, ооба, сонун башында мен Айзада айымды СММди окугандыктан мен психология баракчамды алып барып бериңиз деп кайрылгам. СММди окубаган адамга кантип кайрылам? Ошон үчүн мен өзүмдөн окуган кыздарга кайрылгам, бирок сатууда акча көп экен деп ооп кетти, таштап койду аякты. Аякты таштап, да, аякты таштап койдум. Да, аякты таштап койдум. Бирок мындай да, окуду, мүмкүнчүлүгү бар болгон үчүн, өнөрү бар үчүн мен сурандым да, СММди алып барып бериңиз депчи. Аяктан деле жакшы аракет кылып баштаган, бирок сатууда акча көбүрөөк болгондуктан аякка ооп кетти. Мейли эми. Ал деле жакшы. Бирок бизде СММ курсту окуганда сиз кандай результаттарды алдыңыз эле, эмнеси жаккан? Себеби дегенде биз азыр сатууга келгендерге СММди ичинде мобилография, таргетти, Инстаграмын упаковка кылып, бирөөдөн көз каранды болбой, өзүнүн блогун нормальныйраак алып барганга, мисалы үчүн азыр сатуу менеджер курсун саткыла дегенде деле кээ бирөө Инстаграмын качать этип атат. Инстаграм аркылуу, сторис аркылуу сатып атышат, статус аркылуу. Анан СММди билбегендер эми билбейм, только эле номер берилет, лид деп эле отурушат да. Ошон үчүн өзүңүз айта кетиңизчи. Мына сиз, мына Айзада айым менин сатуу менеджер курсумда окуучулардын ичинен эң активдүү. Ар бир стористе мени отмечать этип, өзүнүн сторис аркылуу сатат да. Себеби дегенде мен СММ курсумда окуган. Активно. Айтып бериңизчи ошол курс жөнүндө, погружение в СММ жөнүндө. СММди негизи мен аябай кызыкканым, анткени ал жакта сиз деген оттыйдоо видео, аудио сабактар менен даярдап турасыздар да. Анан ал жактан кээ бир жакта таргетти өзүнчө окутат, анан негизи эле рилсти өзүнчө окутат, ар кайсы сабактарды өзүнчө окутушат да, курс кылыпчы. Биздин СММ курсубузда, ошо сиздин курсуңузда баардыгы бир жерде камтылган да. Анан ал жактан еще таплингти да жасасаңыздар болот, андан тышкары таргет кылсаңыздар болот, андан сырткары өзүңүздүн нишаңызды таап, сонун кылып өзүңүздүн баракчаңызды алып барып, блогер кыз сыяк болуп деле азыр тамак аш жасап, рецептти киргизип, сонун популярдуу болуп жатышпайбы? Азыр айымдар ошол Инстаграм баракчасында алып кеткенге болот. Андан сырткары дагы өзү товар алып, эгер товарларын эме кылса да, сатса да болот да. СММ курсу ушундай сонун жасалган аудио видео сабактар, ал жакка кирип туруп эле суроо бербестен окуп, мындай карап туруп эле жасасаңыздар болот да. Анан ошол эң плюсу бул сатуу менеджерди сиздерге белекке берилип жатат. Андан сырткары психология курсу берилип жатат. Психология курсу негизи бизге керек экен, действительно керек экен. Анткени психология курсуна окугандан кийин жертва балынан чыгып баштайт экенбиз. Негизи эле мындай
бул болбой калсачы, анан мени чалып койсо, урушуп коюшсачы, же болбосо дагы башка нерселердин баарын үйдөн отуруп алып ойлоно бересиз го, болбойт го деп элечи. Ал нерселер болот экен. Ошол психология курсун биринчиден эле сиздерге ачып берип аткандын себеби да ошол болуп атат. Өзүңүздөр менен иштеңиздер. Өзүңүздөр менен иштебегенден кийин, андан кийин сатуу менеджер СММ курстарын ачканда сиз уже даяр болуп каласыз да, сатканга да даяр болуп каласыз. Негизи эле командага кошулуп, ар бир айым менен урушуп кетпей, бизде деле толтура айымдар иштейбиз, бирок ошо урушпай бири бирибизди колдоп турабыз. Анткени ал жакта сонун сабактар берилген, бири бирибизди колдоп турабыз. Мен дайым ошо баардык командабызга ыраазычылыгымды айтам. Сиз главный ыраазычылыгымды айтам. Ушул баарын канчалаган айымдардын ар кандай характери менен баарыбызды кошуп ошол эмебизди алып жүрөсүз да. Команданы кармап туруш, еще өзүңүздүн немеси Заткан Жусупованын да командасы менен чогуу биргеликте бир карасаң баарыбыз кошулуп алып иштейбиз, бир карасаң дагы бөлүнүп алып иштейбиз. Анткени потоктор көп болбой, запуск көп болгондуктан ошондой болобуз да. Анан сиздерди дагы күтөбүз. Негизи Кунуз эже айткандай, бизде өтө көп эмелер, курстар сатылып жатат, запусктар өтө көп, пландар Кундуз эже көп айтат. Ой, пландарыбыз бизде толтура, эме иштегиле болгон депчи. Анан ошондой эле сиздер дагы менеджер болуп келсек, баарыбызга место жетеби, анан жөн эле чогултуп албайсыздарбы деп эле сурагандар болот. Действительно иштесеңер, аракет кылсаңыздар, баардыгы болот да. Аракет кылбай эле анан алмай ошо озматып иштеген дагы ал дагы болбойт. Анткени аракет кылбасак, өзүбүз кыймылдабасак, өзүбүздү мындай тур деп иштебесек, эч кимге кереги жок да, чынбы? Ошон үчүн аракет кылалы, иштейли, негизи эле мындай өзүбүзгө инвестиция кылып баштайлы. Биринчиденчи инвестиция кылсак, канча көп акча коротсок, анан ошончо ошол акчаны мен чыгарып алышым керек деген айымдар да барбыз да. Ошондой иштеп кетебиз да. Болбосо бекер берилсе, бекер берилген оокат негизи эле сиңбейт. Окубай эле таштап коебуз, мына эртең карайм, бүгүн карайм деп отуп эле курста жабылып калат, анан жөн эле калып калат да. Ошон үчүн келиңиздер, издениңиздер, Рахмат. Рахмат Айзада айым, сизге рахмат. сизге